Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адабий окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы жолоочу менен жылан, элдик жомок. Сабактын максаты жомок менен таанышып аласыңар, жомоктун мазмунун түшүнүп, ой пикирлөө, сөз байлыгыңар, шаар окууңар өсөт. Жакшылыкка жамандык кылбоону, кайрымдуу, ак көңүл болууну үйрөнөсүңөр. Сөздүк: өзгө, суунун тиги жээги, наадан, жакшылыкты билбеген. Жолоочу менен жылан. Бир жолоочу келе жатып, чоң сууга кезикти. Сууда көпүрө жок болчу. Ары бери карап, аргасыз баягы суудан кечип өтө турган болду. Жолоочунун жүгү оор болчу. Бутунан өтүгүн чечип, жүгүнү кошо таңды да көтөрүп алды. Ошол маалда суу жээгинен жылан чыга калып, адамча сүйлөдү. Эй кайрымдуу адам, мага жакшылык кылчы. Суудан өтө албай, канча күндөн бери ушул жерде жүрөм. Өзүң менен кошо тиги жээкке өткөрүп койчу. Кылган жакшылыгыңа чоң ыраазы болор элем. Адам жүгү оор экенин айтып: мен сени кармап алайын десем, колум да бош эмес. Кантип өткөрөм, деди. Эч нерсе эмес. Мен сенин бутуңа оролуп алайын. Адам макул болду. Жылан анын бутуна оролуп алды. Суудан адам өзгө зорго өттү. Өзгө чыгып жыланды карагыча, ал адамдын бутун катуу чагып алды. Оруудан көзүнө от чагыла түшкөн адам жыланга кайрылып: эй сен анык наадан турбайсыңбы? Менин кылган жакшылыгымды билбей чагып алганың эмнең, деди эси ооп баратып. Анда жылан: мен сени атайын чакканым жок. Сага ыраазычылыгымды гана билдирдим, деди сойлоп баратып. Мына балдар, жомок менен тааныштык. Демек, наадан жылан, жакшылыкты билбеген наадан жыландын жолоочуга кылган мамилесин билип алдыңар. Антип эмесем силерге тапшырма. Адамдын жылан эмнени суранды? Адамдын жыланга жакшылык кылганы туура болдубу? Жылан эмне үчүн адамды чагып алды? Ыраазычылыкты жамандык кылуу менен билдирүү туурабы? Өз оюңарды ортого салгыла. Жакшылыкка жакшылык кылуу парз деген макалдын маанисин чечмелеп айтып бергиле. Жакшылык кылуу тууралуу өз оюңарды айткыла. Саламатта калгыла балдар.